жана УКМК төрагасы Канчебек Ташиев биз сиздерден суранарбыз. Ош базарынын тургундары 20-30 жылдан бeri ушул жерде законный биз иштеп турганбыз. Патентти төлөгөнбүз, охранасын төлөгөнбүз, светин төлөгөнбүз. Бизге эч кандай убакытты бербей, 9-ында келип бизди эртең ушул Ош базарын бошотосуңар деп айтып кетти. Ошо сиздерден суранарбыз, ушу бизди жаңы базар бүткөнчө коюп бериңиздерди суранабыз. Чтобы вы обратили на нас внимание. Это единственный наш заработок. Нас никто не предупреждал, нам не дали время. У нас долги. Мы всегда вовремя все оплачивали. Мы как положено, так и работали. Мы не нарушаем. Мы покупали эти контейнера. Это единственный наш заработок. У нас кредиты, у нас долги. Помогите, пожалуйста, обратите на нас внимание, дайте нам отсрочку, предложите нам какую-то альтернативу, варианты, чтобы мы не ушли. Так же не делается. Мы работаем, нам позавчера сказали, все по факту, выходите, до свидания. Куда мы пойдем? У нас у всех дети. Садыр Жапаров президентибиз. Биз сиздерден да өтө ураныч менен суранабыз. Ушул жерде биз 30 жылдан бери, 23 жылдан бери законный түрдө иштеп келебиз. Патент төлөйбүз, сеттерди төлөйбүз. Биздин ар бирибиздин башыбызда 5-6 кредиттерибиз бар. Биз аны 5 күн деп көчөдө калсак, биз аны карызга батып кетебиз. Мисалы, биз ушуларды төлөш үчүн бизге даже убакыт да берген жок. Место да даярдап берген жок бизге эч кандай. Бизге место даярдап берип туруп анан чыгарып койсо да бир жөн. Азыр бизге эч кандай место бербестен, эч кандай предупреждение бербестен эле бизди местени бошот деп коюп атат. Биз ушунча товарыбызды кайка мойнубузга көтөрүп алып кайка барабыз буларды. Бизге деген убакыт берип, бизге местени даярдап берип туруп анан кийин бизди биз ошону сиздерден суранабыз. Сиз биздин өтүнүчүбүздү карап берип коюңуздар. Карапайым элдин өтүнүчүн дайыма колдоп келесиздер. Биз сиздерден суранабыз. Ошону бардык ушу жамааттын атынан суранабыз. Кыргызстанда биринчилерден болуп, ушундай муниципалдык такси, муниципалдык мынакей эвакуаторларды иштетип баштаган бул Ош шаары, Ош мэриясы болот да. Ошон үчүн ушундай таксилерди эметтик, заказ кылдык. Булардын иштөө шартындагы жанагындай ушундай шофёрлорду маанайын көтөрүп ушундай таза иштөөгө шарт түзүп берели деп айлык эмес, ошол айлык маянасы издельный болот да. Булардыкычы, допустим, канча акча тапса, допустим, 1000 сом тапса, 200 сомго возможно алады болуп калат. 2000 сом тапса, 400 сомдук булар болуп калат. Жанагындай процент издельный болот да. То есть булар мурдабайт. А то азыр буларга айлык коюп койсоң, иштесе деле, иштебесе да айлык кетет да. Ошон үчүн зарплатасы канчалык булар көбүрөөк акча тапса, көбүрөөк өзүнө да алат, көбүрөөк бизге да түшөт. Андан башка сыртына ичине камера койдук, GPS койдук. То есть бул таксилердин бардыгын Ошанын кайсы жеринде жүрөт, биз карап көрүп турабыз да. Өзү такси кызматын уже фирма ачып, Кудай кааласа бүтүп калдык. Биз байкап карап турабыз, кайсы жерде турат. Анан жанагы булардын таксилердин безопасный болуш үчүн жанагы күнү-түн иштейт го. Буларда жанагындай расписание менен, допустим, где-то бир 25 такси күндүз иштейт, 6-дан 6-га чейин либо кандай световой ден кылып. А түнү дагы башка смена чыгып түнү иштейт.